Достор, мынакей Кожоңкул атабыздын өткөн кылымдагы кийимдери муну эч кимге кийгизгенге уруксат бербейт экен, бирок бул кылымда сизге уруксат беребиз деп эжекелерибиз мынакей. Амай таңгыры. Бизге билейген элем болуп калат го бул. Ушуну кийип жүргөндө байкаңарбы? Тебетейин размерин көргүлөм. Бизге шашылы кичинекей баладай болуп калат турбайлы. Кожоңкул атабыз болсо, мынакей. Бияктан, муну карап турабыз. 208 килограмм салмак болгон экен. Салмагы. Бою канча дедиңиз? 2 метр 36 сантиметр болгон экен. Мына. Бул чепкен эмени көргүлө, чепкенди кийип алып, ушундай жүргөн экен да. О, плечисин байкадыңарбы, мо плечини? Мен жарымды. Дагы бир сиздерге бир өтө бир таң калыштуу нерсени көргөзөйүн. Моуну мындай кийгенде бизге бир бети туура келет экен. Негизи Кожоңкул атабыз болсо, мына мондай шымды кийген экен, көрдүңөрбү? Бул дагы кыска. Дагы бир сиздерге бир өтө бир таң калыштуу нерсени көргөзөйүн. Моуну мындай кийгенде бизге бир бети туура келет экен. Негизи Кожоңкул атабыз болсо, мына мондай шымды кийген экен, көрдүңөрбү? Бул дагы кыска болуп калчу экен, элестеткилем. 208 килограмм кишиге. 2,36 бою. Байкадыңарбы? Шымдын размерин. Мына. Ушундай киши менен бул кылымда мен теңелем деп өлүктүрмүнбү. Бирок аракет кылса болот. Ал эме болсо, үстүндөгү көйнөгү. Байкадыңарбы? Свободный кийген көйнөгү могу. Менин тулгу боюм бир болуп атат, шым бошкондо болуп атат. Тарыхты эл болбойт дейт. Тарыхты билишибиз керек баарыбыз.